Биз турган Базар Коргон районундагы Карача айылынын номер 8 Жорубек Сулайманкулов атындагы орто мектеби мындан тагыраагы 1972 жылы курулган. 250 окуучуга ылайыкталган мектеп орун тартыштан улам 3 нөмөттөн билим алып келишкен. Азыркы учурда ал көйгөй чечилип, мына ушундай заманбап 2 кабаттуу 275 орунга ылайыкталган дал ушундай мектептин курулушу аяктоо алдында турат. Карача айылындагы бул мектеп мындан 53 жыл мурун ашар жолу менен курулган. Жыл өтүп калктын саны өскөн сайын жаңы мектепти куруу зарылдыгы жаралган. Окуу бөлмөлөрү тар болгондуктан орун тартыштыгынан улам кыйналып келишкен. Эми мында билим алып жаткан окуучулар жаңы мектепте окуп калабыз деп кубанып турушат. Мектепке кирип көрдүк. Ичи аябагандай кооз. Курулуп аткан мектеп өзүмгө мындай жаңы жакшы окуп, билим алып, класстар деле чоң, бирisi менен окуп калабыз. Азыркы бүтүп аткан мектебибиз аябагандай чоң. Азыркы окуп жаткан класстарыбызга салыштырмалуу кенен, жарык десек болот. Бир класста 20-25 окуй турган жерде 30-37 окуучу окуган болсок, азыркы жаңы мектебибизди кирип көрүп атабыз да. Жаңы, жарык, чоң, ар кандай техникалык каражаттар менен камтылган. Акыркы жаңы министрден талап кылган методдору менен өтө турган сабактарды өтөткөнбүз деп сүйүнүп атабыз. Жаңы объектте окуучуларга бардык шарт түзүлгөн. Анда окуу корпусу, ашканасы, жыйындар залы, компьютердик жана эмгек каанасы, ошондой эле химия, биология, физика предметтери боюнча лабораториялары дагы бар. 13 окуу кабинетинде 767 окуучу окуйт эле. Класстар жетишсиз. Окуучуларды биз 3 сменага бөлүп окутат элек. Бул аябай бизге көйгөйлөрдү жаратат эле. Себеби бул биздин айыл аябай узун жайланышкандагы эң алыстан келген окуучулар мектептен 5-6 километр алыстыкта келет эле да. Эртең менен анан кечинде караңгыда калып калышат эле. 1,5 жылдын ичинде 2 этаж тең бүтүп, шыбалып, почти бир 80% курулуш иштери бүтүп калды. Кыш жылдыга карабай жаңы мектептин курулушу уланууда. Анткени бул объекти ушул жылдын жаңы окуу жылына пайдаланууга берүү мерченделген. Курулуштун жалпы сметалык баасы 84 миллион 2900 сомду түзөт. Акча каражаты толугу менен республикалык бюджеттен каралган. Жаңы мектеп түшөтөт. Ушу быйылкы жаңы окуу жылына тапшырылат деген ой бар. Азыр элдин баардыгы ушу жаңы мектептин күтүлүп атканына мамлекетке баардыгына ыраазычылык айтып атышат. Эске сала кетсек, Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматына ылайык, өткөн жылы облус аймагында социалдык объектилердин курулушу жандуу аткарылды. Жалпысынан Дуанда 45 мектепте курулуш иштери жүрүп, анын 9-у ачылган. Дөөлөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.